Мен айтайын дедім эле, урматтуу депутаттар, бүгүн 4 октябрь окуяларына туура 2 жыл болуп атат. Ошол күндөр 5 октябрь эми да 1-2 күн айырма жок. 4 октябрда башталган бар, анын баарын мен билем. Урматтуу Талант Турдумаматович ошондой оор күндөрдө өлкө олку солку болуп турган учурда чын эле оор жоопкерчиликти алган. Бир калыпка салып, баш мыйзамды өзгөртүү боюнча демилге кылып, ошол жерде Талант Турдумаматовичтин чоң эмгеги болду. Эми мына депутаттар биз эч кандай Талант Турдумаматовичка ишенбестик көргөзгөн жокпуз, колдоп келдик, камыр-жумур чогуу иштештик. Талант Турдумаматович өз ыктыяры менен отставкага кетти. Урматтуу Улан Бердибаевич, азыр Марлен Абдрахманович да айтты, фракциялар кеңешип, бүгүнкү күн тартибине биз кечиктирбестен жаңы төраганы бекитүү боюнча мен сунуш берем. Ошондон кийин анан башка мына ратификациялар деле дээрлик бүтүп калды. Азыр убактыбыз бар. Ошону добушка коюп койсоңуз. Рахмат. Экинчи микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Ак жолу, ак жолдон кийин калк жолу дейт. Жаман көрүнөбүз, жакшы көрүнөбүз. Бул жерден каргыш алабыз, алкыш алабыз. Бул бардыгы өлкөнүн жолунда, өлкөнүн аманаты. Биз өлкө үчүн гана кызмат кылыш үчүн жердебиз. Кыйын убакта тар жол, тайгак кечүүдө Талант Турдумаматовичтин эмгеги чоң. Президенттин милдетин аткарды. Өтө кыйын кырдаалда өлкөнү ушулууга алып келишти. Биз ал кишиге ыраазыбыз. Чечимин сыйлайбыз. Жана кеп кызматта эмес, бардык кылган аракетибиз өлкө үчүн болуш керек. Жалгыз гана өлкө үчүн. Башка эч нерсе үчүн болбош керек. Бир жагыбыз кыйналып турат баткенде. Бир жагы дагы бирөөлөр чалган араң турат. Ошон үчүн бул ишти бүгүн тез бүтүрүп, Жанар Кубанычтын айткандай, төраганы шайлап, ынтымакка келиш керек. Мунасага келиш керек. Антпесек болбойт. Рахмат. Рахмат, Болбак Зарлыкович. 3-чү микрофон. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Күтүүсүз мындай жагдай болуп кетти, бирок Талант Турдумаматович өзүнүн чечимин кабыл алыптыр. Урматтуу кесиптештер, эми Талант Турдумаматович, мен ойлоймун, 5-6 чакырылыштын депутаты болду. Бирок ушул саясатка аралашкандан бери Талант Турдумаматович кыргыз мамлекети үчүн, эл үчүн деген көп иштердин башында турду. Эл үчүн, мамлекет үчүн деп аракетин жасап, кандай бир бийликке каршы чыккан эң чоң бир саясатчылардын бири болду. Эми Талант Турдумаматович өзүнүн чечимин кабыл алыптыр. Биз ал чечимди өзү кабыл алгандан кийин мейли дейбиз, бирок өкүнүп турабыз. Себеби Талант Турдумаматович ушул 7-чакырылышта төрага болуп, жалпы көпчүлүк, көптөгөн депутаттар колдоп берип, аны менен чогуу иштештик. Кылган ишинде, ушул парламентте депутаттарга кылган мамилеси, мыйзамдардын кабыл алуусунда акты ак, караны кара деп айткан, бардык депутаттарга бирдей мамиле жасаган төрага болуп тарыхта кала берет деген мен ой пикирдемин. Ошондуктан Талант Турдумаматович, сиз али жашсыз, алдыда дагы көп ийгиликтер бар. Мен ойлоймун, мамлекет үчүн дагы көптөгөн ийгиликтерди жаратасыз. Мына Кудай буйруса, элибизде, мамлекетибизде көптөгөн ийгиликтер болду, дагы боло берет деген ишенимдемин. Ошол ийгиликтердин башында турганда сиз болдуңуз. Көптөгөн эл аралык уюмдар менен, көптөгөн мамлекеттин төрагалары менен көрүшүп, ушул парламенттин аброюн көтөргөнгө сиз да ушул 7-чакырылышта чоң салымыңызды кошту деп мен 10 секунд. Терең ишенемин. Дагы алдыда ийгиликтер сизди күтүп атат. Ишиңизге ийгилик каалаймын, ден соолук каалаймын, үй бүлөңүзгө. Рахмат. Рахмат, 2-чи микрофон. Урматтуу коллегалар, бүгүн мына күтүүсүздөн төрага
өзүнүн отставкасын жарыялап атат. Төраганын кылган мээнети өтө чоң. Биз ушул чечимди дагы өлкөнүн туруктуулугу үчүн, ушундай душман босогодо турганда өлкөнүн ичинде бир өз ара келишпестиктер болбосун деп ушул чечимге барды деп ойлоймун. Себеби төрага жаш болсо дагы өзүнүн өтө духу күчтүүлүгүн көрсөтүп, мына 6-чы сазывдагы депутаттардын акыркы мезгилдеги жанагы төңкөрүштөн кийин президентти шайлоо мезгилинде бардык күчтү өзүнө алып, бардык соккуну өзүнө алып, ушул жерде төрагалык кылып отуруп, президенттик шайлоону өткөрүп, жакшынакай кылып өткөрүп берди эле. Бул анча-мынча жигиттин колунан келе турган, духу күчтүү жигит гана кыла алат, колунан келе турган иш эмес. Мына ошол эмгектери үчүн төраганы дайыма сыйлашыбыз керек. Төрага азыр дагы өзүнүн чечимин эң мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, туруктуулугу үчүн кабыл алды деп ойлойбуз. Жана төрага биздин арабызда дагы деле депутат болуп, алдыңкы активдүү депутат болуп кала берет деп ойлойбуз. Жана өзүнүн мамлекеттин өнүгүшү үчүн өзүнүн салымын дагы кошот деп биз ишенебиз. Рахмат. 5-чи микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Биринчиден азыр жогоруда биздин төрагабыз өзүнүн отставкасын берди, арызын жазды. Чындыгында бардыгыбызга таң калыштуу болду. Биз 6-чы созувда иштешкенбиз. Бир сөз менен айтканда, абдан жакшы иштештик, жакшы жетекчи болду, жакшы төрага болуп берди да. Аны бардыгыбыз тана алабыз. Мен эми иш көтсөк, азыр эми төрага өзүнүн арызын жазгандан кийин төрагасы жок, олтуруп калбастан азыркы минуттан баштап эле ишти баштасак, төраганы башка төрага ким кандидат болуп турса, ошону биз колго салсак, карасак, уксак, ошого карата алды караш керек. Менин сунушум, жогоруда айтылып калды эле танапис деп. Ошо танаписти жокко чыгарып эле, менин сунушум азыркы минуттан баштап карайлы. Рахмат. Рахмат. 3-чи микрофон. Рахмат, Улан Бердібаевич. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Мына азыр күтүүсүз баягы Талант Турдумаматович төрагабыз заявление кылды. Эми мына 7-чи созувда депутат болуп келгенде ошо Талант Турдумаматовичти төрага кылып көпчүлүк добуш менен парламент шайлап алдык эле. Бүгүнкү күнү мына өзүнүн баягы чечими менен арызын жазып берип кеттим деп атат. Эми Талант Турдумаматович жөнүндө мына коллегалар да айтып атат, ушул былтыркы 20-чы жылкы төңкөрүштө дейбизби, кандай ошол эмеде көп өзүнүн чоң салымын кошуп, ИО президент болуп, ошол мамлекетибиз үчүн чоң салымын кошту эле да. Ошол бүгүнкү отурган президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевичке дагы чоң жардамын берип, ишеничтүү ошол кишинин баягы президент болушуна дагы чоң салымын кошуп, аракетин кылып, мамлекеттин баягы түзөлүп, оңолуп кетишине чоң аракетин кылган адамдардын бири. Мына ушул жерде чогуу коллега болуп, төрага болуп, чогуу бирге иштеп калдык. Чогуу чайда иштик. Эми Талант Турдумаматовичтин баягы калыс алып барышы, ошол парламентте өзүнүн ар бир депутатка кылган мамилеси менен биздин баягы чогуу иштеген күндөрүбүз эсте. Дагы да бүгүнкү күнү биздин арабызда депутат болуп, чогуу отуруп, чогуу иштерди алып барабыз. Эми баягы бүгүнкү күнү мына өзүңүздөр билгендей ошол Баткен окуясы болду. Кандай себептер эмне болду? Бүгүнкү күнү биз так жообун билбейбиз. Талант Турдумаматович мындай чечимди эмнеге кабыл алды? Аны дагы сурап тактап журналисттер да сурайт, биз да сурайбыз. Ошон үчүн 10 секунд. мына ошол Баткенге дегенде биринчилерден болуп, өзү төрага болуп отурса дагы мени жазгыла деп ошол жерге барып, өзүнүн баягы эр жүрөктүгүн. Рахмат. 1-чи микрофон. Дагы бир жолу саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Мына Талант Турдумаматович жаңы өзүнүн арызын берди. Эми мен да айтайын дегеним, аз иштедүү, эң башкысы
так иштеди, таза иштеди деп айтат элем. Дайыма ушу депутаттар менен бир калыс иштеди. Ушу эл тараптуу болуп атты, ар бир мыйзам чыгарууда өзүнүн бир баягы адилеттүүлүгүн көрсөтүп атты. Анан эми өзүнүн калыбыз экен, өз колу менен жаздым деди. Анан мен урматтуу кесиптештер, урматтуу ошо төраганын орун базарлары баягы бир команда болуп келдиңер эле, орун базар. Эми чогуу чоңор тең отставка кетсеңер жакшы болот, вице-спикер. Мен сунушумда чогуу келгенден төраганы колдоп, чогуу кетсеңер, ошондо бул адилеттүүлүк болот го деп ойлойм. Анан төраганы жөнөтүп коюп, чоңор отурган өзү бул мындай чакырганда адилеттүүлүккө жатпай калат го. Менин сунушум ошол. Экинчи микрофон. Урматтуу коллегалар, урматтуу депутаттар. Урматтуу депутаттар, тынчтыкты сактасак. Экинчи микрофон. Урматтуу коллегалар, биринчиден албетте биз ынтымак фракциясы бардык депутаттарга ыраазычылык билдирип кетебиз. Убагында ушул спикерство биздин фракцияга туш келип, бардыгыңыздар колдоп бердиңиздер эле. Бүгүн биз айта алабыз, Талант Турдамаматович өзүнүн вазифасын так жана жакшы аткарды деп. Биз фракция бүгүнкү күндө ыраазыбыз, ыраазычылык билдирип кетебиз жумушуна алып барган иштерине. Бирок эми бүгүнкү кабыл алган чечим ал өз ыктыяры менен өзү чечим кабыл алган чечими. Биз анын чечимин сыйлайбыз. Биз сурап аткан танапистин бирден бир себеби, билесиздер, биз убагында төраганы шайлап атканда комитеттер боюнча жана башка вице-спикерлер боюнча маселе көтөрүлгөндө биз атыбыз ынтымак, атыбызга жараша заты болсун деп ынтымакты тандадык эле. Бүгүн дагы айтып кетчү нерсе, бүгүн дагы төрага ынтымакты тандады. Ынтымак болсун мамлекетибизде, бардык жерде ынтымак болсун деп бирден бир мен ойлоп турам, мага да айткан жок, бирок мен ойлоп турам ушул ынтымакты тандады деп. Мен бул биздин пешенебизге жазылган нерсе экен, биз муну баарын кабыл алабыз. Биздин танапис добушка салынбайт, Уланбек аш. Биздин өзүбүздүн фракциянын убактысын берип койсоңуз. Андан сырткары 2-ге чейин биротоло эле убакыт берип койсоңуз, жумушубузду баштайлы. Рахмат. Төртүнчү микрофон. Ассаламу алейкум. Иманнур Кадырбеков. Таразадагы эң оор адамдын сыпаты дейт. Эң жаратканга жаккан сыпаты бул жакшы кулк мүнөз деп коет. Мен бирдекени тилейм, ким бололу, байбызбы, бийбизби, омат келеби, кандай жагдайда болбосун адам бойдон калалы. Муну айтайын дегеним, биздин азыр өзүнүн арызын берген экс төрагабыз, эми экс болуп калды да. Талант Мамытов мырзанын токтоолугуна, сабырдуулугуна абдан баа бердим. Канча сындар айтылды, канча таштар ыргытылды. Биз иштеги акыбалды өзүбүз билебиз. Кээде сынга кабылбай турган учурда деле жүк ошо кишиге тишет экен. Ошон үчүн мен айтат элем, спикерлик кызмат бул камикадзен эле орду экен. Ошондой учурда токтоолугу менен, сабырдуулугу менен ичиндегин сыртка чыгарбай, тилин тишке баскан салаваттуулугу менен көп маселелерди жакшы жака буруп берди, жөндөп берди. Жаратканым ошол сыпатын кут кылсын. Биз да разыбыз, Кудай колдосун, коргосун. Кыргызда бир сөз бар: актанба, даттанба, мактанба деп. Актана турган учурда да актанган жок, мактана турган учурда мактанган жок, даттана турган учурда да даттанган жок. Бул жигиттик сыпаты. Ошон үчүн ийгилик каалайбыз. Өзүнүн чечими, жараткан бизге оомат берсин, дөлөт берсин, ынтымак берсин. Бирге бололу. Анан мен министр болуп турганда дагы президент милдетин аткаруучу болчу. Өлкө өтө кыйналып турган учурда Шостун алкагында бир чоң долбоорго каражат керек болгон мезгилде бир ооз сөзү менен чечип берген. Чечкиндүүлүгү дагы бар. Кээ бирлер бар, билесиз, интроверттүү адамдар, сыртына чыгарбайт, бакырбайт, өкүрбөйт, бирок ишти кыла турган адамдар. Мен ишенем, бул кишинин потенциалы да керек болот. Чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Бар болсун. Рахмат. Биринчи микрофон, андан кийин урматтуу депутаттар. Рахмат. Күчтөшүүлөрдү добушка койбойлу, макул болсоңуздар. Биринчи микрофон. Рахмат. Урматтуу депутаттар, саат 2-ге чейин убакыт танапис сурап атат. Азыр ар бир саат өтө маанилүү. Мамлекетибизде көрүп атасыңар, чек арада кандай көйгөйлөр бар. Ошон үчүн убакытты токтотпойлу, иш толук кандуу иш жүрө бериш керек. Анан бир кезде азыр эсиме түштү, 2005-жылы докем Дооронбек Садырбаев Акаевди кулатаардын астында айтты эле. Мындай бир топ жоон топ турган жерде. Айланайындар, аюуну өлө элек аюунун терисин талашпай туралы депчи.
Анысыңарында эми биз азыр биринчи спикерди дайын шайлап алалы. Анан кийин вицелерди салмагына карап, тажрыйбасына карап, анан фракциядагы мындай жанагы баягы квотасына карап туруп, эми албетте бизден спикер болгондон кийин бул жерде сөзсүз түрдө суроо туулат. Тажрыйбалууларды анан вицелерди да алмаштырып алалы. Только шашпай туралы. Рахмат.